Ассаламу алейкум көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Мастер Тайм каналы. Адаттагыдай эле жаңы сайт келди. Инвест сайт, жаңы инвест экен да. Ичинде мындай бир күндүк инвест кылсак болот экен. Ошонун проценти түшөт экен достор. Сайттын ссылкасын Телеграмга коюп коем жана комментарийге ушул жактан регистрация өтүп киресиздер. Аккаунт түзүү депчи, мынакей. Номер жазып, 2 жолу пароль жазып киресиздер. Мынакей киргенде ушундай БТ-чыттылар чыгат. Буларга эң маани бербейсиз. Эң эле маани бере турган жерлер астында турат, кнопочный жерлер. Мисалы аккаунт, ал соода борбору, сатуу, базар дегендер. Базар дегенге кире турган болсок, бул криптовалюталардын рыноктору чыгат. Бул жакка биздин кереги тийбейт дегеним. Сатуу жерден деле башыңыздарды оорутпасаңыздар болот. Бизге эң керектүү жери ал соода дейт. Ушул жерден инвест кылып иштейбиз. Мынакей көрүңүздөрбү? 3% дейт. Мисалы 3% дегени, мисалы бир күн деп турат, могул жерде жашыл. Бир күнгө 792 сомдон баштап 8712 сомго чейин инвестиция кылсаңыздар болот экен. Мисалы 792 менен инвестиция кылсак, бир күнгө 3% түшөт да. Ошон болжол менен 23 сом 76 тиын түшөт экен, көрүңүздөрбү? Кийинки 3,5% экен да. Бул деле бир күн да. Просто мунун минимальный акчалары, минимальный инвестициялары жогорураак. Мисалы биринчиси 792 сомдон башталса, экинчиси 8800. Бул жерде айырмасы проценттердин көптүгү. Минимальный суммасынан 8800дөн баштасак, болжол менен бир күндө 308 сом түшөт экен. Мына бул жакта болжол менен турат. Биз азыр биринчисине инвест кылабыз. Кийинкилери ылдый эле кете берет, көрүңүздөрбү? Кийинкилери эле ошондой минимальный акчасына байланыштуу. Биз азыр бир күндүк мөөнөткө 8 сомдук инвест кылабыз. Бул жерге 24 саат. Менин балансымда 823 сом бар. Окей. Ал соода борборуна киребиз дагы, дароо инвест дегенди базабыз бир күнгө. Бул жерге суммасын деле жазсаңыздар болот. Мен общий суммасын жазып коеюн. 823. Болжол менен 24 сом түшөт экен. Эртең ушундай убакта 24 саат ромдон калат да. Сатып алуу дегенди базабыз. Мынакей инвест кылганда сатып алуу ийгиликтүү дейт. Уже инвест болду. Бул жерде оң жактын үстүндө сааттын жебеси турат, айланган тегерек. Ушул жерден көрө турган болобуз өзүбүздүн инвест иштеп жаткан тарифибизди. Эми бул жерге кантип акчаны салса болот? Инвест кылыш үчүн акча салышыбыз керек да, туурабы? Акча салганда толуктоо деген жерге киребиз. Бул жерден толуктоо дегенден капчык дегенди басабыз. Эгерде сиздер USDT аркылуу салган дегенсиздер, минималдуу суммасы 10 USDTдан өйдө салсаңыздар болот. Мына TRS20 дегенди тандап. Бул QR код аркылуу же болбосо адрес аркылуу копировать кылып, же болбосо банк картасы аркылуу салсаңыздар болот. Мынакей Темир банк дейт. Темир банкка салсаңыздар болот. Минималдуу салым 800 сом мына. 800 базабыз, толуктоо деген базабыз. Темир банк деген банкка салышыбыз керек экен. Банк картасынын номерин мынакей копирование кылабыз. Бул жерден 4 чачы жашыл болуп турган кнопканы базабыз, же болбосо бул жерде QR код турат. Бул QR кодду сканерлеп эле ушул жака салсаңыздар болот. Анан акчанын успешно кеткен квитанциясы чеги. Бул жерде камераны басып, бул жерге келебиз да. Сайтка келип, бул жерден медианы басып, өзүбүздүн галереясты басып эле ушул жака скриншот жүктөп, ылдый түшөбүз дагы. Ылдый түшкөндө мен котордум дегенди басып койсоңуздар, акчаңыздар келип түшөт бул жака, көрүңүздөрбү? Анан ушул жерден эле мынакей жака инвест кылып акча салсаңыздар болот. Акча чыгарууда, мисалы сиздерге 24 саат болгондон кийин автоматически өзү түшүп калса керек. Анан бул жерден биз чыгаруу дегенди базабыз. Чыгаруу деген жерден туронго чыгасак болот экен. Жанагы USDT аркылуу чыгарам дегендер. Анан банк картасы бар. Банк картасынын атын жазасыздар, акча алган аккаунттун атын жазасыздар, имя, фамилия деген атында. Акча алган адамдын аккаунту деп бул жерге номерин жазасыздар, номер. Чыгаруу суммасын жазасыздар. Бул жерге минимальный 200 сомдон чыгарып алуу QR коду дейт. Ошол эле мисалы банкыңарда QR код болот го. Өзүңөрдүн ошонун QR кодду скриншот кылып бул жерге жүктөп койсоңуздар болот. Анан ырастуу деген бассаңыздар, сиздерге акчаңыздар бир күндөн 5 күнгө чейин түшөт экен да. Бирок акча түшкөндөрү азыр жаңы ачылган сайттыкы батыш менен түшөт деп ойдомун. Ошол достор, мен инвест кылып койдум. Эгер кийин өрө акча топтолуп калса, чыгарып көрсөтүп видео тартам. Бул жерден эми айта кетерим эң эле главный достор, бул жерде деген риск бар, риск. Бул жерде каалоочулар гана иштейт. Мен ар дайым ар бир видеодо риск бар деп айтып келем. Тобокелчиликке барбай, өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен без жалканы койчу эле. Жалко эмес, акчаңыздарды салып иштетсеңиздер болот. Ошол достор, видео аяна чыкты. Суроолор болсо, комментке жана Телеграмга жазсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик.